Кийинки муун мына Рахман агайыбыз айткандай, өзү саясатчылар Рахман агайдан үйрөнүш керек, себеби кийинки өзүнөн кийинки шакирттерин даярдап, өзүнүн ордун бошотот. Биз да ал кишиден тарбия алганбыз. Өзүбүз сахнада көбүрөөк туруп, көбүрөөк сатира айтпай, мына ошо кийинки чыгып аткан инилерибиз чыксын, кийинки ушул муун өссүн деп аракет кылабыз. Ошондой эле дагы бир жаңы чыгып келаткан таланттуу жигит, мигрант атайын Россиядагы биздин бир туугандарыбыздын атынан Али Султан Супатаев деген куудул жигит келген. Бир кол чаап коюңуздар анда. Али Султан Супатаев. Мына бул жактан келет бул жигит. Assalamu alaikum, керемет кечиңиздер менен, урматтуу агайым туугандар. Сиздер менен мына ушундай кереметтүү Ысык көлүнүн жээгинде жолугуп атканыма абдан кубанычтамын. Основной биз кыргыздар Москвада кечинде отделенияда жолукчу элек, бүгүн кереметтүү көлдүн жээгинде жолугуп атам. Дагы бир жолу жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Рахмат, жалпы Москвадагы кыргыз бир туугандардын атынан сиздерге жалындуу ысык салам айтам. Жеке өзүмдүн атымдан, даже мен жашаган квартиранын хозяйкасы Саламат эженин атынан да силерге жалындуу ысык салам айтам. Рахмат, мен силерди аябай сагындым. Ушул жакта эле жүргөм, бирок элдер байып кетип атат дегенден мен да батыраак байып кетейин деп Москвага баргам. Көрсө ал жакта байып кетиштин эки эле жолу бар экен. Ынтымак бар экен, анан эрте менен эрте турушат экен. Ошо эрте менен эрте турса да береке болот экен, анан ынтымак бар экен. Ынтымак бар экен, мен байкап калдым. Себеби семейныйлар ал жакта таптакыр урушпайт экен. Себеби бир комнатада бир 2-3 семейный жашайт экен, анан тамак пишип калганда да бирин-бири жылуу сүйлөп ойготушат экен да. Кеч келип калса да мындай эмнеге кечиктиңиз деп мындай секин сурайт экен. Ынтымак болушат экен да. Тамак пишип калса дагы акырын ойготушат экен. Тамак пишип калды, кухня бош экен, ичип алалы деп. Караңыздарчы, мындай үй бүлөлөр кандай ынтымак жашап атышат ал жакта. Тазалык дагы бар экен ал жактачы. Москвада мен байкадым. Себеби душка киргенде, бети колду жууй турган жер бар го, ошол душка киргенде байкадым. Себеби ал жерге кирсең, таптаза эчтеке таппайсың. Паста, шотка, самын дегендерди ал жакта башына коюп жатышат экен. Бир эле бизде бардак. Кыргызстанда. Ал жакта тазалык бар экен да, туугандар. Анан эрте менен эрте туруп, саат 8-де жумушка кетип калышат. Ошондо бизде болсо семейныйлар урушмайынча жашай албайт, себеби зерик кетебиз акайран күн. Себеби мүмкүнчүлүк ошондой болуп жатпайбы? Негизи жалпыңыздарга дагы бир жолу мен аябай кубанып, сүйүнүп турам. Мен болсо бир жагымдуу чыгарма аткарып берейин. Сөзү Обоно Сардарбек Жумалиев агайыбызга таандык. Бульварын деген жагымдуу чыгарма аткарып берейин. Мүмкүн болсо чогурдай эле. Маэстро кет дегенде. Толкундан жүрөк оту жыргалы, бурун земе күндө жаңы көрүп кошуп, гүлжыттанып сүйкүмдөнөт бульварым. Бурун земе күндө жаңы көрүп кошуп, гүлжыттанып сүйкүмдөнөт бульварым. Обонумдун күзүн арнап ырдадым, ойлорумдун гүлүн терип ыйгардым. Жайыгышы шайырланып толпоруп, жаштык кечтин салтанаты бульварым. Жайыгышы шайырланып толпоруп, жаштык кечтин салтанаты бульварым. Ден соолук үчүн кол чаап турабыз туугандар. Ар бир күнүңүздөрдө ийгиликтер коштолсун. Майрамыңыздар менен.
өтүңдөн сага теңдеш таппадым, саймаланган жашылыраң жашарым, сергиткен сыптары жашка дем берген, сүйүт болгон сулуу көчөм бульварым, сансыз өмүрү рахатка бөлөнгөн, сүйүт болгон сулуу Али бульварым. Рахмат. Байрамыңыздар менен. Байрамыңыз болсын. Али Султан Субатаев.